Бул ирет шайлоого барып жарандык милдетин аткаргандар аз болгону менен саясий талаадагы акыркы жаңылыктардан калбай, өзгөчө добуштарды кол менен саноонун жыйынтыгын күткөндөр көп. Бирок ал адаттагыдан көп убакытка созулат. Себептеринин бири депутаттарды шайлоо системасы бюллетендерди саноо көпкө созулат. Кичине узарып аткан себеби быйыл шайлоо аралаш система менен өтүп атат, билесиздер. Убакыт ошондон созулуп кетип атат. Элестетип 1015 талапкердин эчтеке добуш албаса дагы ошонун тушуна 0 деп жазат. Аны мындай эле жөндө коюп койбойт да. Ошондуктан ар бирөөнүкүн санагандан убакыт кетип атат. Бирок дал ушул процесс добуштардын уурдалып уурдалбагандыгына, шайлоо талашына чекит коет. Биз менен сиздин добушубуз уурдалдыбы же бийликтин таза шайлоо аракетине көө жабуу аракетиби? Анда сөз башынан болсун. Шайлоо күнү БШКнын сайтындагы таблицанын үзгүлтүгүнөн кыска убакыттын аралыгында добуштардын саны байкалаарлык азайып кетти. Адатта шайлоонун эртеси талаш тартыш башталганда президенттин аппаратын гана эмес, мамлекет башчынын өзү бир саамга жок болуп кетчү. Бул ирет президент Садыр Жапаров ошол замат реакция кылып, күнөөлүүлөр жазасын сөзсүз алышы керектигин белгиледи. Борбордук шайлоо комиссиясынын серверинде сбой болду. Добуштарды уурдады деп ызы чуу салып жаткан партияларга айтарым. Бюллетендерди кол менен санап чыгууга силерге эч ким тоскоол болбойт. Кол менен санап чыккыла. Толук санап чыгып, ар бир нааразы болгон партиялар ынанбайынча бюллетендер эч жакка жылбашы керек. Эгер чындап эле БШК жасалма кылган болсо, анын бардык мүчөлөрү жоопко тартылат. Керт башы менен жооп беришет. Бийлик тараптан шайлоо процессине кийлигишпегендей эле БШКнын ишине дагы эч ким кийлигишкен жок. Эгер ким кийлигишкен болсо, БШКнын мүчөлөрү ачык айткыла. Адамдан коркпогула, Кудайдан корккула. Ал ортодо добуштарды кол менен саноо көпкө созулгандыгына коомчулук арасында добуштарды бурмалап жатышат деген айын кептер тарады. Автоматтык эсептөөчү урналардын баштапкы болжолдуу жыйынтыгы юридикалык күчкө ээ эместиги баарына белгилүү болгон күндө деле алгачкы добуштар сыналганда эле босого пайыздан өтпөгөн партиялар арасында нааразычылыктар башталды. БШКнын мекемесинин алдында өзүлөрүн оппозициячыл эсептеген партиялар шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабын коюшуп, 2 күн мөөнөт бергендери социалдык тармактарда, интернет айдыңында, ошондой эле массалык маалымат каражаттарында тарады. Мы требуем отмены результатов выборов. Бул жагдайлар албетте коомчулукта бүдөмүк ойлорду жаратпай койгон жок. Мындан улам БШК серверинин таблицасы иштебей калган деген позициясын аягына чейин карманып түшүндүрмө беришти. Себеби автоматтык эсептөөчү урналарда эле серверден добушту БШК адистер гана эмес, хакерлер азайтып коюуга мүмкүн эмес дешет БШКнын мүчөлөрү. Борбордук шайлоо комиссиянын негизги сайтында ошондой эле серверде эч кандай сбой да болгон жок, кандай болсо ошондой турат. Ошону мындай так билишибиз керек. Муну биз ошол жагдай пайда болгон күндө дагы айтканбыз. Ошол позиция дагы эле ошондой келтабыз да. Ошону мындай элге жеткирип коюшубуз керек да. Бул ошол баракчада жанагы жеңилдетип чыгарып коебуз деген элге түшүнүктүү болот. Ар бир жаран кирип эле ачканда мындай көрүнө тургандай кылып чыгарып коебуз деген аракети биздин специалисттердин аракети ошондой жагымсыз жагдайды жаратып койду десек болот. Бирок бул добуштардын бир жака кетип калуусуна, же болбосо жоголуп кетти, же көбөйүп кетти дегенине жол бербейт. Бирок муну менен шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп жаткандар кол менен саноонун жыйынтыгын тынчыраак күтүүнү каалашкан жок. Ал арада БШК серверде ката кетпегенин, таблицаны толтурууда БШКнын адиси сандарды 2 эсе көбөйтүп алган катачылыгын түшүндүрүүнү улантып, өнөктүккө катышкан партияларды БШК имаратына чогултушту. Комиссия мүчөлөрү конструктивдүү диалог болоруна ниеттенген, бирок ниет бойдон калды. Ошол мекемедеги ызы чууга карабай шайлоо күнү таблицадан кеткен мүчөлүштүктүн себеби саясий партияларга түшүндүрүү улана берди. Биздин системага жалпы ишеним боюнча мындай күмөн санаганына байланыштуу биз ошол мындан аркы ошол азыркы биздин колдонуп аткан системанын аныктыгы жана ачык айкындуулугу боюнча ага ишенимди кайра мындай бекемдөө боюнча жолдорун көрөлү. Ошондой эле азыркы учурда добуш берүүнүн жыйынтыктары
саналып атат. Добуш берүүнүн жыйынтыктары мыйзамда белгиленген тартипте этап менен өтөт. Ошол боюнча дагы түшүндүрмө берип кетейин. Эң биринчиден участкалык шайлоо комиссиядагы добуш берүүнүн ар бир участка боюнча жыйынтыктары саналып бүткөн. Жолугушууга келген партиялардагы талапкерлердин бири Марлен Маматалиев БШКга күчтүү программисттердин жардамы менен добуштар азайтылды же уурдалды дегендерге далилдөө сунушун киргизди. Себеби башкаларда эле анын партиясынын дагы сервер үзгүлтүүгө учураганда добуштар азайган. Бирок партиялар добуштар уурдалды дегенге таптакыр кошулбайт. Элдер жакшы түшүнбөй калды ошо көп нерсени. Келди дагы мисалы биздин партиябыз 8 болду, 8ди галочкасын басып, анан буяга дагы 8 кылыш керек экен деп, астындагы 8 коюп коет дагы. А экинчи бюллетень жана одномандатный берилип атканга, мисалы менин случаямда, меники экинчи номер болчу, келип туруп ошол одномандатныйга 2-ни коюп коюп атпадыбы. Чыгып алып анан мага мактанып айтып атпайбы, мен койдум, бул бюллетенге 8 койдум, экинчи бюллетенге 2-ни койдум деп мага мисалы өзүмдүн мындай тарапташтарым айтып атты да. Демек биз жактан көбүнчөсү эми бул ЦИКтин күнөөсү, ЦИК ошону толугу менен элге жакшы түшүндүрө албай койду. Ошону жакшыраак түшүргөндө дагы мындай тазараак өтөт эле да. В каком плане? Жанагындай адамдарды азыр мына номер окшошторду баарды көп алып келип калбадыбы? Ошолор реалдуу өзүнүн адресин табат эле деген бир училиштик бар да. Мына ошол училищтерди эске алып коюшубуз керек. Аны ачык айтып коюш керек. Ал эми серепчилер элдин колдоосуна муктаж болуп жаткан учурда бийликке мунун кереги жоктугун айтышат. Себеби президент өзү баш болуп быйыл таза шайлоо өткөрүү демилгесин колго алган. Алардын оюнда бул БШК адисинин шалаакылыгы же бийликтин таза шайлоо өткөрүү аракетине көлөкө түшүрүү. Белгилүү партиябыз бизди эл тааныйт, тигибу деп келаткан. Мүмкүн таанышы, мүмкүн, бирок буга чейинки кабыл алынган закондор менен бизде кандай партиялар кантип иштеп, кандай бийликке келгенин жалпы кыргызстандыктарга, ошонун ичинен баягы тиешелүү эксперттерге, специалисттерге белгилүү да. Кыргызча бир сөз менен айтканда, бизде партиялык тутум система түзүлгөн жок. Кыргызстан боюнчачы, ошондуктан партиянын өкүлдөрү дагы кичине бүгүнкү күндө арактан берек болуп. Кол санактын жыйынтыгы чыккыча шайлоону жокко чыгаруу талабы оппозициячыл партиялар тараптан айтыла берди. Эл кайра шайлоону каалайбы, аларды кызыктырбайт чыгар. Бирок ал жерде шайлоонун болжолдуу жыйынтыгына эмес, 7-чи рет алтын топ титулун алган Мессинин добуштарын кайра саноого кыргызстандык жаран кызыкты. Суроо: кимге хайп, кимге жогорку кеңештеги кресло керек? Брат, что происходит здесь? В общем, я требую честных выборов, переизбрания золотого мяча. Вот. Требую ручного подсчета, чтобы вы понимали, да? Вот, требую на это 2 дня. Пусть будет новый победитель. Я не согласен с выборами. Как видите, обычные фанаты Баварии страдают, да? Вот. Требую также отставки France Football gets in. Саясаттануучу Денис Бердаков элдин ишенимине ачыктык, адилеттүүлүк менен гана ээ болууга мүмкүн экендигин айтып, шайлоодон эл тажаганын, кайра шайлоо өткөрүү мамлекеттик казынага зыян экендигин айтат. Анын оюнда бул ЖК креслосуна көнгөндөрдүн ызасы. Мы одни из новаторов СНГ по применению электронного голосования. Бийликти буга байлабаш керек. Президент өзү ыкчам реакция кылды. Эл ачык айкын тандоосун жасады. Азыр дагы айтып жатат президент, БШК менен кошо эсептегиле. Ким күнөөлүү болсо кел баш менен жооп берет. Бирок азыр айрым жеңилген партиялар эсептөөлөр бүтө электес бойду бетке карамап өздөрүнүн көз караштарын таңуулап жатат. Баары мыйзамдуу жол менен жолго салынышы керек. Президент өзү таза шайлоо өткөрүүнүн демилгечиси. Азыр бийликке эч нерсени жаап жашыруунун, чуу көтөрүүнүн кажети жок. Эгерде система өзгөртүлгөн болсо, БШКнын системасындагы сбой таза шайлоого көлөкө түшүрөт. Андыктан мыйзам чегинде чара көрүлөт деп ойлойм. По нему должны быть проведены организационные выводы. Эл кайра добуш берүүнү дегеле шайлоону каалайбы партиялар сурабаса дагы биз сураганга аракет кылдык. Кыргыз эли журту көрдү. Мындай шайлоо 30 жылдын аралыгында болгон эмес. Биринчиден мына 2 партиялык жана 1 мандаттуу болуп шайланып, элдин элегине иллюстрацияга коюп берди да. Мына эми чындыгы элдик депутаттардын келиши бул иллюстрациянын башталышы да. Бул президент биздин Садыр Нуркожоевичтин кылып аткан эң жакшы алгачкы иштеринин бири катары, реформасы катары эсептесе болот да. Жолку жогорку кеңешке болгон шайлоо мурункулардан аябай чоң айырмасы болду. Эми мына чындап элдик шайлоо болду. Элдин оюна койду. Административный эч кандай меме болгон жок.
Баягы мугалимдерди айда, ишканаларды айда, мына мен муниципалдык ишканада иштейм. Даже бизге запрет этип, каттуу мен чараларды кололот деп элдин өзүнө койду. Эл каалаганча барды, каалаганы барбады. Мына патшайымдан эле билинип турса болот. Элдин өзүнүн эркине койду, баргандар барып, каршысына каршы заасына заа болуп, шайлап керектүү адамдар чыгып атат, Кудай калса. Мурда шайлоолор баягы биринчи округдан экинчи округга ташып, биринчи участкадан экинчи участкага ташып, акча берип, башка кылып эптеп бюллетень таштайт эле. Санды көбөйтүш үчүн. Бюллетень жетпей да калчу эле. Мына азыркы кечеги шайлоо элдин ыктыярында. Мурдагыдай мунага ташта, мунага сал, акча таркатуу болбоду. Негизден сон өттү. Айтөрсө сөздөр көп. Мындай кыскача айтканда, мына шайлоодо биринчи жолу көрүшүм. Мен өзүм шайлоого катыштым. Кудайга шүгүр, өзүм келип, өзүм каалаган партияга голос бердим. Но эч кимдин иши жок. Ар ким өзүнүн өзү тынч жакшы өттү. Шайлоо башка жылдарга караганда айырмачылыгы таза болду. Эч ким үгүттөгөн жок, эч ким акча алган жок. Мен өзүм Арчабеште турам. Арчабештен шайладым, шайлоо жакшы эле өттү. Мындан тышкары шайлоочулар мамлекеттик кызматкерлер тарабынан тигил же бул талапкерге партияга артыкчылык берилип, добуш топтоого админ ресурсту колдонууга аракеттер болбогонун белгилешет. Шайлоодо барып жакшына кылып шайлап келдик. Бирөө биз үгүттөгөн жок. Өз каалообуз менен барып, каалаган адамыбызга шайлап келдик. Бирөө муну шайлагыла деп айткан жок. Эми шайлоо болсо ушунчалык болуп өтөт да. Мурдагыларга караганда өтө таза, аккуратный болуп өттү. Элдер бардыгы ыраазы болдук. Бул элдин мүддөсү болчу. Ушундай шайлоо өткөрүү, ушундай тартипте, себеби буга чейин келаткан шайлоолордун бардыгы коррупцияланган, акчага сатылган, ушунчалык булган шайлоолор болуп келген. Ошонун айынан 3 жолу революция болду. Шайлоонун айынан биз кыргыз элинин экономикасы балчыкка батып баратат да. Эми мына жакшынакай шайлоодо жакшынакай мыйзамдын негизинде өткөрдүк. Ушул шайлоо таза өтүш үчүн атайын түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ушу түшүндүрүү иштеринин жүргүзүүнүн негизинде бул шайлоодо эч кандай административдик же болбосо күч колдонуу менен үгүттөө насаат жүргүзүү иштери болгон жок. Буну бардык эле билим берүү мекемелеринде иштеп жаткан ушу педагогикалык жамааттар дагы тастыктап бере алат. Медицина тармагында бизге мурунку шайлоодогулардай болуп эч кандай басым көрсөтүлгөн жок. Биз өзүбүздүн атуулук милдеттерибизди аткарып, ар ким өзү каалаган кандидатка добушун берип келди, партияга добушун берип келди. Андан тышкары биздин медициналык кызматкерлер өзүбүздүн милдетибизди аткарып, ар бир шайлоо участогунда күзөттө турдук. Эч кандай чыр-чатакка же бир кандайдыр бир басым көрсөтүүгө көп болгон жокпуз, андай нерселер болгон жок. Ал арада президенттин жарлыгынын алкагында жогорку кеңештин депутаттарына кеткен чыгымдарды азайтуу боюнча зарыл чаралар кабыл алынды. Атап айтканда, парламентарийлердин кызматтык оклады төмөндөтүлдү. Демек, эксперттердин пикиринде көпчүлүк нааразычылыкка чыгып жаткан талапкерлер мурунку жогорку кеңеш парламенттик башкаруу учурундагыдай эмес экенин эстен чыгарышты. Төрага 30 000 сом, вице-спикер 27 000 сом, фракция лидери жана комитет төрагасы 26 000 сом, депутат 25 000 сом. Эл өкүлдөрүнүн бир айлык фонду 120 депутат болуп турган кезде 119 миллион сомду түзчү. Жаңы баш мыйзамга ылайык депутаттардын саны 90го кыскартылганда бир нече миллион үнөмдөлөт. Кызык эми алдыда. Буга чейин жогорку кеңештин депутаттарына турак жай үчүн компенсация төлөнүп келген. Бул жарлык менен компенсациялар жана кызматтык унаалар алынып салынды. Эми кол санактын расмий маалыматы чыккандан кийин ким кандай максатта депутаттыкка аттанып жатканы ачык билинет дешет эксперттер. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида Жумалга.